Ош базарында бир эмес эки жолу катталган өрт кырсыгынан эл өкүлдөрү күмөн санашат. Анткени иликтөө иштеринде ушул күнгө чейин талаш тартышта жаралып келгени жашыруун эмес. Тилсиз жоонун кесепетинен ишкерлер 15 миллион сомго чукул зыян тартышканын айткан эл өкүлдөрү өкмөт аларга тийиштүү деңгээлде көңүл бурбай жатканын сынга алышты. Алардын айтымында ошол базардын ээси ошол кандайдыр бир талаш тартыш болуп ушундай өрттөр чыгып атат деген сөздөрдү айтып атат да. Ашырбек Мойдунович, өткөндө эле ушул өрт чыкканда жакшы бир текшерүүгө алып, жакшы иштерди алып барыш керек эле да. Мына экинчи жолу өрт чыгып атат. Эгерде дагы ушул жакшы текшерүүлөргө, ушул жакшы жыйынтыктарга чыкпай турган болсок, эртең кепилдик бере албайт, дагы үчүнчү жолу ким ал жерге өрт чыгарышынычы. Депутат Тынчтыкбек Шайназаров менен Акылбек Жаманкулов мамлекеттин казынасын ири чыгымдарга кептеп жаткан жетекчилердин жоопкерчилигин кароо сунушун беришти. Бюджет тартыштыгы 20 миллиард сом көлөмүн түзүп турганда, айрым ээн эркин басып көнгөн жетекчилердин мындай аракети чыккынчылык деп эсептешет. Тилекке каршы мамлекеттик үлүшү бар компаниялар, мына чоң мекемелерин эле айтсам да, Мегаком, Аэропорт, Темир жол, Телеком, НЭСК, электростанция окшогон мекемелер мына массалык маалымат каражаттарына чыкты. Восток Электро деген акционерный обществоңуздар 2 миллион сомго былтыр почти спонсорский помощь бериптир да. Же бул мекемелер өтө ушунчалык байбы, же мамлекетте ушунча көп акча барбы? Спонсорский помощьтерди бергенге. Башка мекемелериңиздерди мен сураштырсам 5 миллиондон 10 миллион сомго чейин жөн эле спонсорский помощьтерди берет экен. Эмненин негизинде берет? Компанияларыбыздын 90% убыточный болуп атат. Биздин мамлекетибизде акча жоктугуна карабастан, мына жакында салык кызматкерлери, бир топ салык кызматкерлер 217 миллион сом кыргыз мамлекетине, кыргыз бюджетине зыян келтирди деп камалып жоопко тартылып атат. Мен суроо берет элем, жетекчилик эмнеге жоопко тартылбайт? Эмнеге жетекчилик отурат? Алар жооп берет. Ушул бул биздин бюджетке жасаган мамилеси бул бир паразиттей мен кабыл алат элем да. Бир жумадан бери айдоочуларды түшөлткөн Бишкек-Ош жол көйгөйү. Бул аймактарда кар көчкү түшүү коркунучунан жолдон калып, убара тарткан айдоочулардын көйгөйү айтпаса да белгилүү. Көчкү маселесине чекит коюунун жолу бар экендигин айткан депутат Мирлан Бакиров ал сунушун өкмөт өкүлдөрү менен бөлүштү. Ушул 20 жылдан бери ушул чыгымдарды эсептеп көрсөңүздөр, канча деген миллион же миллиард мамлекеттен дагы, жүргүнчүлөрдөн дагы кетип атат. Ошол каражаттарды топтоп туруп, бир галерея куруп, проект бар экен азыр, мына япондор менен иштелип атыптыр маселечи. Ошону батыраак аягына чыгарсак, убакыт келгенде эле маселе көтөрөбүз, анан эле унутулуп калат. Ошону контролго алып, мен да бир протокол тапшырма берейин. Кара-Балтада жайгашкан Жунда мунай зат иштетүүчү заводуна ичи жылабаган жагдайлар көп. Алардын бири заводдон чыгып жаткан уулуу зат айлана чөрөнү булгоодо деп маселени тургундар буга чейин көп ирет көтөрүп чыгышкан. Даттануулар боюнча комиссия түзүлүп иликтенгени менен натыйжалуу майнап чыкпай, адистер экологияны булгап жаткан жагдайларды аныктай алышкан эмес. Көйгөй кайрадан көңүл чордонунда. Жергиликтүү тургундардын арыз дооматтары бүгүн пленардык жыйында кайрадан көтөрүлдү. Ошол заводдон чыккан зыяндуу заттар көбүнчө түнкү саат 12-ден кийин чыгарылып атат дейт. Мен декабрь айында ушул маселени көтөрдүм эле, интернет булактарына чыкпады эле, каргалар өлдү деп. Ошондо мына агентство окружающей среданын мына анализи чыккан түтүн баары нормада экен деп. Эл айтат, анализди күндүз албай, түнкү саат 12-ден алса жакшы болот эле дейт. Ошондуктан Ашырбек Мойдунович ушуга бир комиссия түзүп, экотех инспекция дагы бир жолу протоколдук тапшырма берип, бир комиссионно текшертсе. Пленардык жыйында депутаттар эл мүдөөсүн ортого салып, өкмөттүн жогорку кеңештеги мүчөлөрүнө дайындаганы менен кээ бир өтүнүч тапшырмалар дерегине жетпей калган учурларда кездешет. Жетсе да көп учурда маселени аңдап түшүнбөгөн, такыр эле маалыматы жок эле адистерден натыйжасыз жооптор келип жатканын айтып, эл өкүлдөрү нааразы болушту. Шайыр Жунусалиева, Ислам Айрамбеков, Нью ТВ.